болғаннан кейін өзіміздің дінімізге, өзіміздің ислам дінін қолдауға, қуаттауға, қорғауға құқықтуу жана міндеттүү. Биз ар бирибиз ошол сүйүктүү пайгамбарыбыз, биз сүйгөн, биз урматтаган, биз сыйлаган, биздин жол башчыбыз болгон сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын көрсөткөн жолу менен жашоого ар бирибиз башкарган. Ошондуктан биз Мухаммед пайгамбарыбыздын, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды мадактагандарды токтотууга чакырабыз. Биз биздин пайгамбарыбызды кордогонго жол бербейбиз. Ар бирибиз ушул аракетти жасайбыз. Мен пайгамбарымды сүйөмүн. Мен шарил эмесмин. Мен мусулманмын. Ар бир кыргызстандыкты, ар бир альхамдулилlah мусулманмын деген кыргыздын пенделерин, бардык мусулмандарды биздин ыйык сүйүктүү пайгамбарыбызды колдошуна, ошону коргошуна чакырып кетемин. Урматтуу мусулмандар, келиңиздер. Өзүбүздүн пайгамбарыбызды коргой албасак, өзүбүздүн динибизди, ислам динибизди коргой албасак, башка бирөөгө тебелетсек, кептетсек, анда биз кандай мусулман болобуз? Мына ушул тегерегинде ойлойт. Урматтуу мусулмандар, биздин динибизге каршы чыгып, динибизди ар түрдүү багытта көрсөткөндөр, динибизди террорист кылып көрсөткөндөр, динибизди радикал кылып көрсөткөндөр, жанагы карикатурасын чыгаргандар, булардын бардыгы биздин динибизге каршы, биздин ислам динибизге каршы келаткандар. Мен дагы бир жолу бардыгыңыздарды чакырамын. Мен пайгамбарымды сүйөмүн. Мен пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламды колдоймун, кооттоймун. Жана ушундай нерселерди бир эле ушул жерде эмес, бардык жерде уюштурганга чакырамын. Бүгүнкү ушул митингди, тынчтык митингин уюштуруп аткандарга ыраазычылыгын билдирем. Мага эч ким айткан жок, бул жерге келсиңер. Бир адам мени чакырган жок. Өзүм угуп, өзүм келдим. Себеби мен жүрөгүмдөн сүйөм пайгамбарымды. Мен пайгамбарымды жүрөгүмдөн сүйгөнмүн. Пайгамбарым үчүн кайсы жерге барып, кайсы нерсе жасоого дагы даярмын. Мен пайгамбарымды сүйөмүн. Аллаху акбар. Аллах разы болсун.